8 болып қалды ғой, азыр ашып қала. Сол жерде дәрігерлер, мына врачтар, киргизбей атат. Иштегени келсе киргизбей атат. 31 июльда Жалал-Абад шаарындагы түнкү стационар кечки 8ден тартып ачылган жок. Университеттин жетекчилиги белгисиз себептерден улам дарыгерлерди иштөөгө кое берген эмес. Кече күндө кичине ызы чык чыгаргандан биз через мэрия бүтүргөнбүз, мэрдин уруксаты менен ачылган. Бирок бүгүн бул жердеги кулптарына чейин, күрүчтөрүбүзгө чейин полный алмаштырып салынган. Бул жерде билбедим, биз ректорго тоже чалдык, проректорго тоже чалдык, Жагунун. Алар вообще телефонун көтөрбөй жатышат. Бул жерде кароочулары биздин шефтер билет, башкалар билбейт деп жатышат. Биз бул жерде вообще түшүнүксүз болуп калды. Кече күндө больнойлорубуз аябай көп күтүп калган, 5 больной келип күтүп калган. Азыр 3 больнойбуз келип кетти. Уже тяжелый экен, уже тиги жака жибердик. Мына биздин сотрудниктер көрсөңүздөр болот. Сотрудниктер саат 7-де уже ишке келип, 8-де уже эшигибиз ачылыш керек болчу. Шаардагы алгачкы түнкү стационар 29 июльда ачылып, бейтаптарды кабыл ала баштаган. Жалал-Абад мамлекеттик университетинин спорт залында ачылган жайга 20 орундук даярдалып, аны ыктыярчы дарыгерлер коомдук бирикме менен биргеликте уюштурган. Тийиштүү кызматтардын шайлоо участкасынын жанында стационар болбошу керек деген тыянагы дарыгерлерге тоскоолдуктарды жаратты. Бизге кече деген бир кат түрүндө берген, бул бирок ал жерде катта жазылган эмес, жабылсын деп. Шайлоо участогу менен стационар бир жерде болбосун деген гана кат түрүндө беришти бизге. Бирок бизди эч ким чакырган жок, бизге эч ким макулдашкан жок мындай болот деп. Азыр түшүнүксүз биз ишти баштай албай турабыз. Азыр 3 больной келди, буюрса саат 8ден баштап да больнойлорубуз келип баштайт. Билбедим эмне кылабыз. Саат 1 саат өтүп калды, биз бул жерге турганыбызга эч кимден кабар жок, чалсак албай жатат. Биз даже губернаторго чейин чалдык, башкага чалдык, эч кимден кабар жок. Ошентип түнкү стационарга кезек күткөндөр көбөйгөнү менен 2 сааттан кийин да ачылган жок. 2 күндөн бери иштеп жаткан жайга түнкүсүн 20дан ашык бейтаптар кайрылып жаткан болчу. Бул жаманбы жакшы окуу жай. Анан эгерде өтө акыбалы оор болуп, жанагындай болсо бул жерге баягы ден соолугу жакшы, температурасы жок. Бирок ушул ооруга баш шек санаган адамдар келип укол алып кайрылыш керек. Nima bularga saylov kerakmi yo biz umrimiz kerakmi? Mana hozir temperaturamiz tushmasa, boshqa bo'lmasa, boshqa больницаларga borsak qilmasa nima qilamiz endi? Nima qilamiz ayting. Bugun ata ukol olgan kelgansiz. Ukol olganiga men nima qaqqa kelaman? Bekitib bo'ldi, 6 bekitdi. Kelgingiz men kelatdi. Kelmaydi. Kelmaydi, 8dan ular qiladi. Жалал-Абад шаарында учурда 2 жерде 180 орундук күндүзгү стационар иштеп жатат. 5000ден ашык адам дарыгерлерден жардам алып чыгышты. Калада дагы кошумча орундуктар даярдалган. Эшиги убагында ачылбай калган. Ошого байланыштуу бүгүнкү күндө да мына бүгүн келип шайлоо участоктун БШКнын өкүлү, Жалал-Абад шаарындагы өкүлү, Жалал-Абад шаарынын проректору жана өзүм келип жеринде көрүп, бул эки бир имаратта жайгашып, бул эки бири-бирине эч кандай тоскоолдук келбегенин дагы көрдүк. Жана ошондой эле санэпстанциянын жетекчиси дагы келип, азыр өзүнүн сунушун айтып, жана ошондой эле өзүнүн билдирүүсүн жана санитардык нормаларды сактап иш жүргүзүүсүн дагы айтып, ошондой эле өзүнүн билдирүүсүн дагы алып келгени бүгүнкү күндө иш жүрүп жатат. Ошол учурдан пайдаланып мен айтып кетет элем, бүгүнкү күндө түнкү стационар иштейт толук кандуу, кечки 8ден эртеңки 8ге чейин адамдар кабыл алууга даяр. Түнкү стационардан нөөмөт менен 16 медицина кызматкери жана ыктыярчылар иштейт. Аларга керектелүүчү каражаттарды демөөрчүлөр алып беришкен. Сүйлөшүүлөрдөн кийин түнкү стационар эми 30 сентябрга чейин үзгүлтүксүз иштей турган болду. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал-Абад облусу.